Сабакта силерге качествосы жакшы товарларды көргөзөм. Брендовый магазиндер деген могул 3 сары чыгып атат го. 3 сары чыкты, оранжевый сыяктуу. Анан 2 кара чыгат. 2 кара иероглиф чыкса или сары чыкса, бул брендовый качествосы жакшы товарлар да. Под бренд кетет, прям оригинал эмес, оригинал деле биздикинен арзан болбойт, булардыкы деле. Эми кайтып чыгарам десеңер, бул жакта ушул цифраны жазасыңар. Мынакей. Ушул цифраны жазасыңар дагы, мужской бу, женский би, детский би, куртка или обувь, сумка ушуну жаза бересиңер жанына. Орусча деле, англисче деле кетип берет. Астына ушул силер көрүп тургандай өздөрү деле варианттарын чыгарып берет. Мына көрдүр, жалаң 3 сары жана 2 карадан чыгып калган магазиндер мына чыкты. Бул жакта качествосы да жакшы, продажасы да жакшы, ушундай товарлар. Если эми биякта более-менее кичине кымбатыраак, но этого стоит да. Если арзаныраак десеңер, мына 3-чү турат го, ошонун галочкасынын үстү жаңы кызыл болуп калат, ошону бассаңар жалаң арзандар чыгарып берет. Ал эми кымбатыраак десеңер, астын басып койсоңор, силерге эң кымбаттарынан баштап чыгарып берет, көрдүңөрбү? Ушул жактан да заказ берсеңер, качестволор дагы жакшы келет. Ал эми вот сумка истейм десек, мына сумкалар да чыкты, көрдүңөрбү? Негизи сумкалардын өздөрүнүн деле качестволору жакшы, ал эми брендтердики более жакшыраак келет да. Андан кийин дагы товар издегенде кайра ушул цифралар жазып отурамбы деп ойлонсоңор, мына эле обувь деп эле жазасыңар. Жазганда эле мен 3-чүн көргөздүм го. 3-чүнү бассаңар, үстүнүн кысылы чыгып калса, эң арзандары чыгат. Мына чыгарып атат. Көрдүңөр, иероглифтер көп жок бул жактагы. Ал эми эң астыңкысын кайра ошону эле бассаңар обратно, мына сразу кара иероглифтагылар чыгарып берди. Ушинтип брендовый товарларды тааласаңар болот. Силер канчалык ошол товарларды көрсөңөр, силерге лентаңарга постоянно брендовый эле товарларды чыгарып берип турат. Өзүңөр канча көрсөңөр ошончо. Ал эми отзывды деле ушул жактан окуй берсеңер болот, как обычно. Кирсек, жакшы экен, көрдүңөр да. Мына размерлери турат астында. Ал эми ылдыйраак жылдырсаңар, мына 3-5 сантиметр бул такасын көргөзүп атат. Ал эми дагы ылдый түшө берсеңер, кээинки товарлардыкы обувьтук чыкпай калат, булардыкы мына чыкты. Мына өзүңөрдүн размериңер билгиңер келсе, точный сантиметрлеп ченегиле 240-245 болсо, бул 8-39 размер. Бир размер более чоңураак берип койсоңор, өзүңөргө чак келет. Ал эми буну сохранить этип коебуз, дагы жанындагы сообщенияны жазабыз. Сообщение жазганда дагы силерге көргөзүп берем. Биринчи переводчикту көргөзөйүн. Переводчик айфондордо ушул переводчик бар өзү эле. Ушта китайский, русский кылып алсаңар дагы через фото экранды перевод кылабыз. Бул жакка киресиңер, өзүңөр каалаган текстиңерди аласыңар да скрин кыласыңар. Ошол скриншотту эле бул жакка алып келип, фотого кирип туруп, галереядан скринди коюп, орусчага которуп аласыңар, русский кылып. Ушул жактан окуңар келген нерсени, отзывдарды ушинтип окуп алсаңар жакшы. Ал эми дагы кытайча кантип жазам, кантип сүйлөшөм десеңер, мына азыр эми русскийди кытайдыкына которобуз. Бул жак ушундай настройка аласыңар. Бул айфондордуку, азыр андроиддукунда көргөзүп берем. Мына вести сурайм десеңер, канча вес чыгат десеңер, ушинтип эле орусча жазасыңар дагы, перевести кыласыңар. Өзү которуп берет, мынакей көрдүңөрбү? Ушуну эле скрин кыласыңар да, копировать кыласыңар полный текстти. Анан эми кайра обратно пиндодого кирип, сообщенияны басып туруп, вставить кылып, жиберип койсоңор болду. Булар силерге жооп берет, магазиндегилер, продавецтерчи. Андан эми айфондордукун көргөзсөм, App Store'га кирип, андроиддордукунчу переводчик дейсиңер дагы эң жакшы переводчикти көргөзүп берем. Мына ушул переводчик жакшы. Бул моментально сразу бетинен которуп берет. Айфондордукуна окшоп скрин кылып которуп отурбайсыңар. Моментально басып эле которуп көрө бересиңер. Сообщение келди, көрдүңөр. Бул уже бизге жазды, мынакей.